7 жаштагы Ранияга жүрөк кемтигинин оор түрү боюнча диагноз коюлган. Ал эми дарыгерлер мындай оор операциялар Кыргызстанда жасалбай турганын айтып, анын ата-энесине Түркияда дарыланууну сунушташкан. Бейтаптын өмүрүн сактоого жалпы $70.000 акча кетмек. Бирок операция Кыргызстанда ийгиликтүү жасалып, учурда Раниянын абалы жакшы. Операциянын экинчи этабы биздин ооруканада ийгиликтүү жасалды. Бул жүрөк порок түрүндө балдардын эң оор операциянын түрүнө кирет. Бул операция Фонтена деп коет. Булар буга чейин чынында аябай кыйналышып, башка чет өлкөгө даярданышкан операцияга. Башка мамлекеттерге да бур үрген кээ бир окуялар болуп атат да. Бул мындайча айтканда экспорт больных деп коет, баягы сыртка чыгаруу. Бул медтуризм деп коет. Ошону мен ойлойм, буну мындай контролго алыш керек депчи. Себеби врачтын сөзү ар бир пациенттер үчүн бул закон да. Айтса эле кээ бир ата-энелер ошентип паникага түшүп, ошентип сырттык неме акчасын издеп, үйүндөгү малдарын сатып, ошондой кээ бир окуяларга биз көп кабыл атабыз. Баарын эми биздин условияда жасала тургандарды сыртка чыгыш бул мындай немеси жок да, мааниси жок. Анчалык акчаларды кетирипчи. Кызынын өмүрүн сактап калуу үчүн ата-энеси чет өлкөдө жасала турган кымбат баадагы операцияга элден акча чогултуп башташкан. Учурда кайдыгер эмес жарандардан 1.600.000 ашык акча топтолгон. Эми бул сумманы алар башка муктаждарга берүүнү көздөөдө. $70.000 кетип калат. Операциянын өзүнө $22.500 кетет. Күнүнө $1.000 реанимацияга дешкен. Анан элге жардамга чыктык. Кыргыз элим ушу жардам беришти. 1.600.000 чогулган акча. Анан бул жакта Кыргызстанда болот операция дегендиктен биз бул жакка акчабыз өзүбүз жетип, ал жакта фонд чогулткан беркини тийген эмеспиз вообще. Айым буйруса бүгүн больницадан чыгып атабыз. Чыгып, ал жактагы акчага барып, аны алып, Алабулка районунан Сумсар айылынан бир эже катуу ооруп, өтө муктаж экен, 10 күндүн ичинде. Операция Кыргызстанда жасаларын уккандан кийин ата-энеси кызын өз каражатына дарылатышкан. Дарыгерлердин айтымында бейтаптын абалы азыр жакшы. Эми Рания ооруканадан чыгып үйүнө барат. Операцияга кассага 163.000 төлөдүк. Андан тышкары зондирование деп 23.000, 22.000 ушундай төлөдүк. Андан тышкары дарылануусуна бул жерде жок дарыларды эле алдырат экен, ошо укол дарыларды. Бул жакта барларын өздөрү жасап беришти. Ушунда 250-гө жакын кетип калды го дейм. Рания эми алдыда дагы маал менен дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Ал эми анын ата-энеси кызынын сакайышына кубанууда. Бакберди Баязбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.